Assalamu alaikum урматтуу достор, assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Бардык маалымат булактарында жана соц тармактарда кызуу талкууга алынып жаткан даават жана гаш маселеси тууралуу өз ой пикиримди айтып коюуну туура көрдүм. Негизинен мага дин түшүнүгү дааватчылар аркылуу жеткен. Азыркы күнгө чейин мен 30 жолу дааватка чыктым. Биз менен чогуу дааватка ар кесиптин өкүлдөрү чыгып жүрүштү. Булар милициялар, СНБда иштегендери, музыканттар, спортчулары жана дагы башка кесиптин өкүлдөрү. Дааваттан жаман болуп калдым деген кишини эч бир укпадым. Тескерисинче жашоодогу максаттар өзгөрүп, приоритеттер туура коюлуп, бактылуу жашоого кадам таштагандарды көбүрөөк байкадым. Эми биз дааватка чыккан максатыбыз балким бирөөнүн үйүн тыкылдатып тынчтыгын алалы деген максатта чыкпайбыз. Биз өзүбүз тутунган ислам динин жакшыраак түшүнөлү, илим алалы, адеп аклагыбызды оңдойлу, ата-энеге болгон мамилени, үй бүлөгө болгон мамилени, деги эле мамлекетибизге айлана чөйрөгө болгон мамилебизди оңдойлу деп чыгабыз. А ушул даават мээнетине, гашка каршы мыйзам түптөп жаткан алыстык кичине көрө билбеген агаларыма айтып кетчү кеңешим, сиздин үйүңүзгө дааватчы келип тыкылдатса, сиз билиңиз, Алла Таала сизди жакшы көрөт. Алла Таала өзүнүн жалгыздыгын, берешендигин сизге дагы бир ирет эскертип коюш үчүн дааватчыларды жөнөттү. А сиз карама каршы чыгып, мыйзам түптөп жатсаңыз, мейли кандай мыйзам түптөсөңүз түптөй бериңиз, кандай жашасаңыз жашаңыз, бирок балким бир күн келер, муздак жерде жатасыз, Алланын алдында кайтасыз, ошондо ушул суроого кандай жооп берериңизге сак эсеп салыңыз. Бардыгыңызга ийгилик каалайм. Аллах субханаллаху таала бардыгыбызды динди туура түшүнгөн, өзүнө гана ибадат кылган, жаманчылыктан кайтарган, жакшылыкка чакырган инсандардан кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейкум. Ооба, биз деле Алланын жолуна чыгабыз, дааватка чыгып жүрөбүз. Кудайга шүгүр, чыкканыбызга көп эле болуп калды. Бул мен ушул мүмкүнчүлүктөн файдаланып бир кыскача бир нерсе айтып кетейин дедим. Бул дааватка чейин мисалы үчүн дааватка чыкпай жүргөндөгү мен өзүмдү айтсам, элементарно бул ата энеме болгон мамилем. Башкаларды айтпай эле турайын. Досторго, бир туугандарга, тааныштарга өзүңдүн милдетиңди булардын такыр билбек болчумун. Ушул дааватка чыгып келгенден кийин эң биринчи ата энеге болгон мамиле. Мен билдим ушул ата эненин ыраазычылыгында турат бардык жакшылыктардын баардыгы. Мен билдим, эгерде бир туугандарың менен элестетсеңдер, бир туугандарың менен тууганчылыкты, мамилени бекемдей турган болсоң, канчалык катуу бекемдей, тыгыз байланышта боло турган болсоң, бекемдей турган болсоң, бул дүйнөдө эле Аллахым ошол пендени жакыр кылып коюп экен да, жакырчылыктан сактанат экен. Биз ушул нерселерди деги эле мындай өтө көп нерсени үйрөндүк да, ошо Алланын жолуна чыгыпчы. Негизи эле бардык адамдарга жакшылык кылыш керек экенин билдик да. Анан кийин бирөөнүн акысын жебеш керек, бирөөнү алдабаш керек, бирөөнү урбаш керек, бирөөнү сокпош керек. Ушулардын баардыгын ошол жерге чыгып үйрөндүк десем болот да. Ушул менетти, пайгамбарлык менетти Аллах Таалам кыргыз элибизге насип кылсын. Ассаламу алейкум. Assalamu alaikum урматтуу биздин президент Садыр Нуркожоевич, урматтуу биздин муфтий Абдулазиз Каразакиров, урматтуу эл өкүлдөрү, урматтуу кыргыз мусулман дин башкармалыгынын өкүлдөрү. Мен атым Шайырбек, мен спорт медицинасынын спорт врач ординаторумун. Буюрса мына ушул кесибим аркылуу элибизге, жерибизге пайдам тийсе деген үмүттөмүн. Бирок менин суранычым төмөндөгүчө. Буга чейин да бир нече жолу сураныч катары, өтүнүч катары кайрылган элем. Кудайым буюрса бул ирет менин сөзүм биздин президент Садыр Нуркожоевичке жетет деген үмүттөмүн. Урматтуу биздин президент Садыр Нуркожоевич, мен мына ушул кесипке динибиздин баалуу сөздөр аркылуу, ата энемдин тарбиясы аркылуу, анан албетте дааваттын пайдасы аркылуу бул кесипке келип калгам. Айтарым, урматтуу биздин президент Садыр Нуркожоевич, эл кыдыруу системасы жабылбаса экен. Мына ушул эл кыдыруу системасы аркылуу көптөгөн адамдар динге келди, көптөгөн арак ичкен адамдар арагын таштады, көптөгөн үй бүлөсүн таштаган адамдар кайрадан өз үй бүлөсү менен мамиле куруп, кайрадан бактылуу жашай баштады. Көптөгөн жаш балдар ата энесин кадырлабаган балдар ата энесин кадырлай баштады. Мамлекетибизди кадырлай баштадык. Албетте мына ушул тартипке элибиздин көп нерсе пайызы мына ушул дааваттын пайдасы аркылуу келишти. Ошол себептен урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз ишенебиз, Кудайым буюрса, элибиздин пайдасына, жерибиздин пайдасына тие турган чечимди чыгарып берет деген үмүттөбүз. Assalamu alaikum урматтуу достор. Менин атым Жалкар. Интернет желесинде өзүмдүн
кичинекей блогумду диний жакта маалыматтарды мусулман бир туугандарга жеткирген видеолорду алып барам. Азыр мен сүйлөй турган сиздерге кыскача бир маалымат. Азыркы тапта дават маселеси, гаш маселеси кайрадан талкууланып чыкты. Мына кече мурда күндөрү эле алымдар, устаздарды жана ошондой эле муфтият өкүлдөрүн жогорку кеңешке чакырып дагы бир сыйра талкуу иши жүргүзүлдү. Албетте билем, бул гаш маселеси буга чейин эле чечилген, муфтияттагылардан сурап билиштиргенбиз. Гаш уже бекитилген, ал уже токтогон, жок болгон, элге эми чыгып атат деп маалыматтарды билебиз да. Бирок ошол эле убакта кайрадан талкуу чыккан себептен биз дагы өз кайрылуубузду жасап калалы дедик. Себеби биз дагы мээнет кылбасак, балким буга кайдыгер карагандык болуп калабыз. Мына бүгүн эле Шайырбек агабыз ошо диний жакта чыгып жүргөн жакшы агаларыбыз эле чыгып айтып көрсөтүп атышат. Мына медицина жагына келгенимдин себеби жана кантип медицина жакка келип калдым, кантип элдерге пайдам тигип атат. Мына ушул гаш, мына ушул даваттын себебинен келдик деп атат. Мына мен деле ушул дин жаатында өзүмдүн ошол интернет желесиндеги Instagram баракчама блогторду алып барганымдын себеби агаларыбыздын мага болгон гаш, мага болгон даваттардын себебинен алып барып калганбыз да. Көп эле азыркы дин жаатында жүргөн көчөдөн жүрүп келип калган агалардыкы деле белгилүү да. Мына ушул даваттын себебинен бизге айтышты эле, бардык эле ошондон келдик деп айтышат да. Мына ошол себептен кайрылуу жасайт элек. Бул гаш дегендин мааниси кандай, маңызы кандай? Бунун дагы ар кандай маанилеринин бирине бул азыркы айта турган сөзүм кирет. Гашка чыккан адам өзүнүн текеберлик сапатын жоготот да. Ал кандай? Мисалы, бирөөнүн үйүн барып такылдатып алып чыгып, андан кээде сөгүш угасын, кээде жаман сөздөр, башка кыларга ишиңер жокпу, келе бересиңер деген сөздү угуп, ошондо дагы сабыр кылып ага кыйкырбай, ага жакшы мамиле кылып, макул мелиңиз деп кеткен көбүнүн эле колунан келе бербейт. Азыр көчөдө маршруткага чыгып тыгын болгон, кыйкырышасың, көчөдө бирөөңдү түртүшүп кеткен, кыйкырышасың. А бирок гаш деген тартип мына ошол адамдык сыпатты бири-бирине болгон багы ынтымакты бекемдейт да. Өзүңдөгү текеберлик сезимди жоготот. Ошол себептен бул гаш маселеси. Мисалы үчүн бүгүн ошол видеону карап турсам, жогорку кеңеште муфтият өкүлдөрүнүн көп ата-бабаларыбыздан келаткан дин, ата-бабаларыбыздан келаткан динди ошол бойдон сактайлы, карманалы деди да. Ата-бабаларыбыздан келаткан дин аны азыр өзгөртүп атпайбы, гашты жок кылып. Мурдатан эле гаш бар болчу, жакшы болчу да. Ошол себептен мына ушуну жаппай калтырып калсак, может кайра баштан карап чыгат деген ойдо болчук. Ошону карап берсеңиздер, урматтуу президентибизге кайрылды, биз дагы кайрылат элек. Урматтуу муфтиятка кайрылды, биз дагы муфтиятка кайрылат элек. Барыңыздарга Алланын мерими, ырайымы болсун. Барыңыздарга рахмат. Сиз бул жактын баарын эле билесиз да? Ооба, булар баары менин кошуналарым болот. Ал бизде кошуналар баары үмүтсүздүккө берилип кеткендер, ата-энеси менен катташпай, ичкиликке берилип кеткендер жаман көбөйүп кетти. Бул жерде менин бир дос балам бар, таныш. Мурда аябай байым баласы болгон. Достору жандарында жөн эле караңгылыкка батып кеткен, өзүн таштап салган. Таныштары жок, эч ким мамиле кылбай койгон. Assalomu alaykum uka. Ne gerek dagı sizlerge? Ne gerek deyim? Таксир биз мечитке даватка келдик эле. Сизди мечитке чакырып, ал жакта илимдүүлөр жакшы Алланы улуктап сүйлөп атат. Meni tuğanlarımın bardығы taşlap ketти. Құдай мени естемек беле. Жараткан эч убакта таштабайт. Адам туруксуз болуп ташташы мүмкүн, а бирок ошол мурда адамдардын арасында кадыр баркыңыз кандай болсо, Алла азыр да ошондой кадыр баркыңызды көтөрүп коет. Даватчы, сага суроо да. Мен канча деген кыздар менен жүрдүм. Байлык деген менде моодон болчу. Бүт нерсем бар болчу. Бизнестин түрүн кылдым. Күнөөнүн дагы түрүнүн кылдым. Эми айтчы, Кудай мени ушул нерселер үчүн кечирмек беле? Тууганым, Алла мээримдүү, кечиримдүү болгон үчүн биз сизге келип атабыз да. Алла кандай гана даражада күнөө кылбаңыз, деңиздин көгүнчөлүк күнөө болсо да кечирет. Ушундай үмүтсүздүк акыбалдан чыгара турганда бир Алла да. Бизге бир мүмкүнчүлүк берип, биз менен мечитке жүрүңүз. Жалгыз жапа жол ушул экен. Балким кечирет.
Allah'ım özüne en süyüktü olgan yer meçitin içinde canımızda algın ya Rabbi. Ömrümüzün en ayağında tili bizge la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah kelimesini ayttırıp durbanan canımızda algın ya Rabbi. Allah'ım kıymal hareketsiz tahtay üstüne jatıp kalgan uçurumuzda günümüzdü geçirgin ya Rabbi. Kançalar bizde namaz oku dese de okuvaya kaldık. Juunup tasalanıp meşitke gir dese juunbay koyduk. Allah'ım özümüz juun albay, özümüz darat albay, özgöleri bizge darat aldırıp juuntup atkan mezgilde günümüzdü geçirgin ya Rabbi. Kançalar bizde namazga çakırdı. Kıblanı karab gel bizmenen namaz oku dedi. Allah'ım biz namaz okuy albay kaldık. Kebir burutakanlarımız hazırgı namaz okuvaya yetişedi ya Rabbi.